Салам достор. Мен Элмир Эсеналиев бүгүн Кудай ким экен жөнүндө сүйлөшкүм келет. Кудай сен жөнүндө ойлонуп жатат деп ой жүгүрттүң беле? Китепте айтылгандай, ал сени сүйөт деп ишенесиңби? Кудай улуу жана кудуреттүү. Албетте сен анын окутуусу, осуяттары жөнүндө уккансың. Бирок анын сезимдери же мүнөзү жөнүндө бир нерсени уктуң беле? Кудай биздин атабыз. Кудай ата. Бул ыйык китептин маанилүү ачылыштарынын бири. Ата деген сөздү укканда кандай сезимге толосуң? Коргоо, камкөр, жылуулук жана назиктик жөнүндөбү? Же ата деген сөз сага башка сүрөттөрдү боеп жатабы? Ыйык китеп Кудайды жумшак, кечиримдүү ата катары көрсөтөт. Жана бул кооз гана эмес, ошондой эле бул чындык сүрөт. Ошентсе да ар бир адам Кудай жөнүндө өзүнүн жеке индивидуалдуу көз карашы бар. Анткени ар бирибиздин аң сезимибизде өзүбүздүн жердеги атасына калган сезимдер асмандагы атанын түшүнүгүнө колдонуп, ошо менен байланыштырып турабыз. Башкача айтканда, жакшы тажрыйба бизди Кудай жөнүндө жакшы түшүнүк алып келет. Ошол эле учурда жаман тажрыйба анын бизге болгон аталык сүйүүсүнүн чыныгы сүрөтүн бурмалайт. Кудай үй бүлөнү жаратканда эмнени билдирген? Китепте Кудай жалгыздарды үйгө киргизет деп айтылат. Дүйнөгө келе жаткан кичинекей бала адам болуп, чоңоюуна үй бүлөдөгү тарбиядан көз каранды. Биз бул дүйнөдө көз карандысыз жана алсыз болуп төрөлдүк. Анткени Кудай каалаган. Үй бүлөдө ал өзүнүн болгон сүйүүсүн ата-энеге жана балдарга көрсөткүсү келген. Ата-эне катары биз Кудайды чын жүрөктөн, анын балдарына болгон, бизге болгон аталык сүйүүсүн түшүнө баштайбыз. Бала кезибизде биз Кудайдын эркин, сүйүүсүн, ата-эненин назиктигин, кайрымдуулугун жана тарбиясын аркылуу түшүнөбүз. Үй бүлөдө ата-эненин ыйгарым укуктарынын жоктугу кандай таасир этет? Эгерде кимдир бирөө ар кандай үй бүлөлүк кыйынчылыктарга жана башаламандыктарга душар болсо, анда алар үчүн Кудайды чындыгында кабыл алуу кыйынга турат. Кудайдын мүнөзүн түшүнүү абдан маанилүү. Аны сүйсөк, ага кызмат кылсак жана ага окшош болууга аракет кылсак, ошондо гана аны таанып билебиз. Эгер Кудайды билбесек, үй бүлөдөн Кудайды сезбесек же туура эмес түшүнсөк, анда Кудай биз менен сүйлөшкөндө, Кудай бизге колун сунганда, ага кандай жооп кайтарышыбызды мурунку тажрыйба менен көрсөтөбүз. Тиленип жаткан Ошия пайгамбар Кудайдын үнүн укту. Кудайдын болгон Израилге мындай сөзү болду. Израилди мен жаш чагынан сүйдүм. Мен уулумду Мисирден чакырып, аларды чакырып жатышты. Бирок алар улам алыстап жатышты. Алар Баалга арнап курмандык чалып, буркандарга жыпар жыттуу зат түтөтүп жатышты. Мен өзүм Ибрайымга басканды үйрөткөм. Аны өз колума салып, көтөрүп жүргөм. Алар болсо өздөрүн айыктырып турган мен экенимди билишкен жок. Мен аларды адамдык байланыш менен, сүйүү байланыш менен алып жүрдүм. Мен алар үчүн алардын оздугун алып салган кишидей болдум. Эңкейип, аларга тамак берип турдум. Кудайдын бийлиги катаал эмес, өч алгыс эмес, тескерисинче биздин Кудай сөз менен айтып жеткире алгыс, боорукер жана чыдамдуу ата. Ата-эненин начардыгынан, сүйүүнүн жоктугунан Кудай менен болгон мамилеге тоскоолдуктар жаралышы мүмкүн. Толугу менен чын жүрөктөн сизди тараткан адамдарды кечирип, антпесе ачуу сезим сизди жалмап, Кудай менен эч качан тынчтык таба албайсыз. Жалгыз эмес экенибизди билип, ар дайым эсиңизден чыгарбаңыз. Мен бир дагы ката кетирбеген кемчиликсиз адамды, ата-энени кезиктире элекмин. Биздин ар бирибиздин жашообузда ар кандай окууларды жана азаптарды бир нече жолу баштан өткөрдүк. Маанилүү чындыгында биздин Кудайыбыз ким экенин билүү. Ал кемчиликсиз ата. Ал сүйүүдө кемчиликсиз, кеңпейил, боорукер, адилеттүү. Ал сени анын сүйүүсүнө жооп берүүгө чакырат. Ал сени жеке жана уникалдуу адам катары кабыл алат.
анын сүйүүсүн жана боорукердигин кабыл аласыңбы? Эмне үчүн жүрөгүңдү ачып, чыныгы ата менен жеке байланыш түзбөйсүң? Ал сени чыдамдуулук менен досум күтүп турат. Ушул видео жакса, лайк басып, өз досторуңуздар менен бөлүшкөнү унутпаңыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин бар болуңуздар.